Көзүң менен көрбөсөң, акылың менен тааныбайсыңбы деген сөз бар, урматтуу бир тууганым. Эгерде бир адам акылы соо болуп туруп кыяматка барганда Кудай тааныбаса, ошол берген акыл үчүн суракка алынат. Биздин убактыбыз суракка алынат. Билесиңерби, убакыт каяка кеткендиги? Акча тапканыбыз кантип жана кантип жумшаганыбыз дагы бизден суралат. Ошондой эле жаштыкты каяка ысырап кылган дагы суралат бизде. Анан ушунча сураган Кудай Таалам акылыңы сурабай койбойт, сурайт. Акылың бар эле, эмне үчүн көзүң менен көрбөсөң, акылың менен Кудай тааныган жоксуңбу дейт. Кур'ани Каримде акылы бар ойлонбойсуңарбы, пикир кылбайсыңарбы? Коргол койго да лалат кылат. Коргол. Койдун корголу турса, кой бар экен дейсиң да. Койду көрбөсөң деле кой бар экен дейсиң да. Кармап туруп свежий болсо, эмел өскөн экен, эскилип калган болсо былтыркы экен деп айтасың да. Аны ушундай кичинекей коргол койго даллат кылбашса, сенин басып жүргөнүң кудуреттүү Кудайга кантип даллат кылбайт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн акылы бар адамдар сөзсүз түрдө кыяматта жооп берет ал нерсеге.